Кыргызстандан келген Эр Токун. Машинага илип алганбыз. Ассаламу алейкум мекендештер, баарыңыздарга Американын Пенсильвания штатынан чоң салам. Көчө күнү 29 декабрда Бруклин шаарын көздөй чыкканбыз. Кечинде келип ушу чакан гостиницада токтодук. Азыр жолго чыгабыз. Бараткан себебибиз 30 декабрда Бруклинде Эрмек Нурбаев мырза уюштурган 60 секунд деген интеллектуалдык оюн болгон жаттыр. 2-3 күн мурун ошо Эрмек мырза менен сүйлөшүп, такташып, билетин заказ берип, билеттери бир кишиге $120 турат экен. Баарын такташып койдук. Бүгүн саат кечки 7-де оюн башталат. Көптөгөн мекендештер менен кезигебиз. Тааныштар, достор да келип калат болуш керек деп ойлойбуз. Мен өткөндө сиздерге айткандай 10 күндүк бир 2 жумалык саякатты баштадык. Бруклин шаарында бүгүн 30-да болсок, эртең 31-ин дагы Бруклинде тозуп, Манхэттенге барып, жаңы жылды тозуп алып, андан кийин Флорида штатын көздөй жөнөйбүз. Бул саякатта сиздерге көптөгөн штаттарды көрсөтөм. Ошол штаттардагы кооздогон шаарлардан өтөбүз. Азыранда кирип, үй бүлөнү алып чыгып, жолго чыгалы достор. Биз өткөндө бир 2 ай мурунго дейм, ушул гостиницага келип токтогонбуз. Абдан ичи жакшынакай, тыкан, таза болгон жакшы гостиница экен. Баасы дагы өтө кымбат эмес, бир суткасына $100 экен. Азыр дагы дөңгөлөктөрдүн давлениясын текшерип чыктык. 3 дөңгөлөктүн давлениясы кичине азыраак экен, үйлөтүп койдук. Машина жолго даяр, достор. Эми бир 10 чакты 2 жума бош болсок, жакшынакай видеолор болуп турат. Жакында жаңы жылыбыз келатат. 2022 жыл жакшылыктардын жылдары болсун, достор. Баарыңыздарга ден соолук, иштейгилик, аманчылык. Чыктыкпы? Мына үй бүлө дагы даяр болуп калыптыр. Бул чек-аут деген эртең мененки саат 9-да экен, достор. Бул болсо ресивинг экен. Көчө биз ушул жерден келип номер алып киргенбиз. Бул жакта бекер кофеси бар экен. Кооз ёлканы илип коюштур. Merry Christmas дейт. Ар дайым Бруклинге барганда ушул 76 жолду колдонобуз, достор. Бул 76 жол акча төлөнүүчү жол болуп саналат. Ушу жолду өтүп жатканда 3 жолу туннелден өтөбүз. Мына азыр туннелдердин биринен өткөн жатабыз. Бул жакта бийик тоо бар, ошо бийик тоону айланып жол салбастан туннель салып коюшуптур. Мен видеолордо көп жолу көрсөткөм. Бул туннелдерди. Туннелдин ичи кенен, анан бийик. Кээ бирде туннелдер ремонт болуп калганда бир туннелди жаап коет да, ушул жерден 2 баягы встречный машиналар өтүп турат. Ичинин бүт баары жабык. Бул жерден 55 майл менен айдаш керек. 55 майлды километрге которгондо 90 километр менен. Туннелден кийин чыккандан кийин 70 майл кетет бул жолдо. 70 майлды километрге которгондо канча болуп калат болду экен? Бир 110-115 километр болуп калат го дейм. Туннелден чыктык, достор. Туман болот Америкада.
Американын жолдорунда ылдамдык чектелген. Бул жерде азыр 70 speed limit 70 деп жазылып турат. Бирок Америкада көптөгөн машина айдачылар, трак айдоочулар бул лимитти толук сактабайт. 70 деп турган жерден 75-80 менен деле айдагандар бар. Бул жакта көп жерлерде камералар жок, чоң жолдордо. Көбүнчөсү камералар шаардын ичинде болот, светофордун жанында болот, мектептердин жанында болот. Бруклин шаарында мисал алсак, мектептердин жанынан өтүп баратканда 25 менен айдаш керек. Эгер 35-40 өйдөрөөк ылдамдык менен өтүп кетсеңиздер, камералар тартып калып, үйгө сүрөтүңүздөр да келет, жана тикет деп коет, штраф баракчасы да келет. Онлайн $50 төлөп койгула дейт, төлөп койсоңуздар ошо менен иш бүтөт, достор. Достор, мен бул жакка атайын токтодум. Мен трак менен кетип баратканда же машина менен кетип баратканда ушул туннелдерди сиздерге көрсөтүп жүрөм. Азыр атайын токтоп, мына бул жакта Китатини тоосу, асты туннель, а экинчи жагында болсо Блю дейт. Блю тоосу экен бу жакта. Блю тоосунун астында дагы туннель. Мына машиналар 55 менен жүрүш керек, 55 эмес, 60-65 менен эле кетип баратышат. Достор, биз жашаган Колумбустан Бруклин шаарына чейин 9 сааттык жол, алыс жол. Биз азыр Бруклин шаарына чалып, гостиницага жайланышалы десек, бүгүн кээ бир гостиницаларда место жок экен дагы, баалары жаңы жылга карата өсүп кетти, $300 чейин суткасына. Нью-Джерси штатынан бир чакан гостиница таап атабыз. Биз дагы эми 2 жумача жолдо жүрөбүз. Гостиницаларга көп жашайбыз. Ошон үчүн кичине экономдоп атабыз. Азыр Нью-Джерси штатына барып, гостиницага жайланышып алып, саат 7-ге Бруклин шаарына барабыз. Бул сиздерге берип жаткан пайдалуу маалыматтар кээ бир мекендештер менен эртерээк сүйлөшүү жол менен пайда болот. Кээ бирде спонтанно деп коет. Мекендештер менен кезигип калып, жакшынакай маалыматтар алынып калган күндөр бар. Бруклинге барганда дагы жакшынакай маалыматтар болот го деп ойлойбуз. Анда мен сиздерге казак элинин жакшынакай бир ырын коюп берейин. Анткени биздин каналда дагы казак туугандар көп, казак
элине чоң салам, бауырларга чоң салам. Келаткан жаңы жылыңыздар кут болсун. Ошону менен сиздерге жолду көрсөтүп, жакшынакай ырды угуп, анан уландысын кийинки видеого калтыралы, достор. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.